Ала Тоо 24 каналынын түз эфирдеги көрсөтүүлөрүн кеч эмес программасы улантат. Аны мен Бурулай Сурманкулова алып барам. Саламатсыздарбы? Программада мамлекеттик карыз, анын ичинде тышкы карызды тейлөө маселесин талкуулайбыз. Студиянын коноктору экономика жана финансы министрлигинин мамлекеттик карыздар башкармалыгынын жетекчиси Руслан Татиков жана экономика илимдеринин доктору, Кыргыз экономика университетинин профессору Гурас Чапаров. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Алгачкы суроону Руслан мырза сизге узатайын. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын мамлекеттик карызы канча сом, анын ичинде канчасы ички карыздар, канчасы тышкы карыздар? Эми мен АКШ доллар менен эле сүйлөй берейин, уруксат берсеңиз. Биздин мамлекеттик Кыргыз Республикасынын мамлекеттик карызынын көлөмү 2021 жылдын 1 февралына карата 4 миллиард 954 миллион АКШ долларын түзөт. Анын ичинен тышкы карыздын көлөмү 4 миллиард 224 миллион, ал эми ички карыз 732 миллион АКШ долларын түздү. Көпчүлүгү тышкы карыз экен, 700 миллион. 4 миллиард 222 миллион. 700 миллиондою ички карыздар экен. Биздин азырагынан баштайлы. Анда эмес ошол ички карыздар кайсы багыттар боюнча карыздарды айтып болот? Ички карыздар боюнча биз баалуу кагыздарды, мамлекеттик баалуу кагыздарды чыгарабыз. Анын мамлекеттик казыналык векселдер жана мамлекеттик казыналык облигациялар дейбиз. Алардын айырмасы эмнеде? Бул деген мамлекеттик казыналык векселдер бул 1 жылга чейин кагаздар, баалуу кагаздар. Ал эми мамлекеттик казыналык облигациялар бул 2 жылдык, 3 жылдык, 5 жылдык, 7 жылдык жана 10 жылдык болуп чыгарылат. Булардын багыты боюнча бул баягы бюджеттин тартышына карата ошону жабуу. Биринчиден, экинчисинен бул баягы рефинансиялоо деп коебуз. Баягы буга чейин чыгарылган кагаздарды жабуу үчүн, ошол үчүн багытталат да. Бул баягы ички карыздар болуп саналат. Жакшы, 4 миллиард 204 миллион доллар тышкы карызыбыз деп айттыңыз да. Анан азыр коомчулукта ушундай кыжаалат болуулар дагы бар. Анан албетте каржы министрлиги байма-бай айтып келатат. Бул айда мынча сом тышкы карыз төлөндү, мынча сом ички карыз төлөндү деп. Тышкы карызды төлөө маселеси тууралуу да айтып бербейсизби? Кандай тартипте жүрүп атат азыр? Bir жылда 30 миллиард сомбу? Былтыр 2020 жылы биз 30 миллиард 600 миллион сом багытталган. Быйылкыга бизге 37 миллиард 200 миллион сом каралып атат. Анын ичинен тышкы карызга 21 миллиард, ал эми ички карызга 16 миллиардка жакын да. Ошо анан булардын багыты боюнча эгерде сурасак, бул баягы биздин эки тараптуу жана көп тараптуу кредиторлор болуп саналат. Эки тараптуу кредиторлор бул деген баягы биздин мамлекеттин ортосундагы келишимдер да. Ал эми көп тараптуу кредиторлордун бул болсо эл аралык финансылык институттар болуп саналат. Булар эл аралык валюта фонду, Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы жана башкалар да. Эми эки тараптуу кредиторлордун ичинен эң ири баягы элдердин сөздөрүнөн чыкпаган нерсе бул да мамлекет, бул деген Кытай Эл Республикасы. 2021 жылдын 1 февралына карата Кытайдын астынагы карызыбыз, тышкы карызыбыз 1 миллиард 782 миллион доллар АКШ долларын түзөт. Андан ары эң ири кредиторлор бул баягы Японияга 240 миллион. Андан кийин эң ири дагы бирден бир ири кредиторлор болсо Турция Республикасы 85 миллион жана Германия 89 миллион да. Эгерде эки тараптуу кредиторлор жөнүндө сөз кылсак, эң көп бул болсо Дүйнөлүк банкка карызбыз, 670 миллиондон ашык. Андан кийин Азия өнүктүрүү банкына 605 миллион АКШ долларын карызбыз.
эл аралык валюта фондуна да 375 миллион акш доллар карызбыз. Аларды төлөө тартиби кандай болуп атат? Азыр ушу айтып кеткен бардык карыз алган тараптарга карызыбызды акырындан төлөп атабызбы, же болбосо айрымдарынын мөөнөтү келе элекпи? Кимдерге көбүрөөк төлөп атабыз? Азырынча биз эң жогорку чейги бул деген 2023 жылдан баштап туруп 2030 жылга чейин мөөнөтүнө туура келет. Ошонун ичинен мисалы биз 400 миллиондон ашык акча сарпталат, доллар, акш долларын. Ошонун жарымысы Кытай Эл Республикасына. Ал эми азыр башка эл аралык институттарга биз өз убагында толугу менен төлөп атабыз. Кытайга карыз төлөө башталып элекпи азырынча? Жок, төлөнүп атат. Бул баягы неме, бул льготный период деп коет го, жеңилдетилген мезгил депчи. Азырынча ошо 1-2 проектке эле негизги суммасын төлөп баштадык. 2023 жылдан баштап көбүнчө ошо негизги суммаларынан да кирет. Ошон 2021 жылга мисалы Кытай Эл Республикасына биз 88 миллион акш долларын төлөйбүз. 2021 жылга 111 миллион доллар акш доллары каралган. 2023 жылга 115 миллион акш доллары каралган да. Гурас агай, сизден сурагым келип атат да. Мына сиз ушул экономиканы жакшы билесиз. Мисалы коомчулукта ушундай ар кандай сөздөр бар. Коркутуу иретинде дагы, чочутуу иретинде дагы айтылат. Бирөө билип айтат, бирөө билип айтпайт дегендей. Сизден сурагым келип атат да. Ушул азыр мына Руслан мырза айтып кетпеди, 2023 жылдан 30 жылга чейин эң көп карызды төлөө турган убакыт. Анан ушул карыздарды алуу, анан карыздарды төлөө экономика үчүн канчалык коркунучтуу? Рахмат сурооңузга. Эми карыздарды алуу бул биринчиден бардык мамлекетке тиешелүү. Карызды алып атканда эң негизгиси бул кандай максатка алып атат да. Биздин көбүнчө карыздардын максаты бул инфраструктуралык кандайдыр бир проекттер болгондо, бул жол салуу, энергетика тармагында жана башка ушундай бир чоң бир инфраструктуралык проекттерге алынган кредиттер болчу да. Эми коомчулук тарабынан чочулап атканы бул Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы кредиттик мамиле да, кандай болот, ушул кандай болуш керек деп, анан кээ бир эксперттер ушу элди чочутуп жерибизди алып коет экен, же болбосо бир энергетикабызды жок кылып коет экенбиз, же дагы бирдеме, бир кандайдыр бир чоң объект алып коет экенбиз деген коркунучтарды байма бай айтып, гезиттерге жазып, интернет булактарына чыгарып, ал туура эмес. Биринчи айтып коеюн. Экинчиден, Кыргызстан менен Кытайдын экөөнүн ортосундагы кредиттик соглашенияны карап көрүш керек. Ошону окуп алып туруп, анан ошол эксперттер бир сыйра айтып берсе жакшы болмок. Эми мен айта кетейин. Биринчиден, Кыргызстан Кытайдын эң чоң кредит боюнча алганда бул Инексимбанк деп коет, импортно-экспортный банк Китая. Ошондон алынган, биякта жоопкерчилигин алган, биякта аткаруучу болуп финанс министрлиги болгон. Бул кредиттик соглашенияда жерди алып коет, же бир кандайдыр бир объект алып коет деген маселе жок. Бул биринчиден. Экинчиден, ошол эле өкмөт пандемия убагында ошо Кытай тарапты көздөй кат жазып, ушундай реструктуризация жасап, узартып мөөнөтүн бергиле деген. Ал убакта ошол эле экспорттук импорттук банк өзлөрүнүн жообун айткан. Биринчиден жообунун негизгиси мындай айтылган: силер төлөй аласыңар азыркы күндө ушул кредитти өзүңөр мындайча айтканда обслуживать ете аласыңар.
силердин финансовый состоянияңар, мамлекеттик бюджет жана башка деги эле Кыргызстандын финансылык состояниясы жакшы эле. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ал маселе каралбайт деп айтылган да. Эми жерде бир так айтып кетчү нерсе бар да. Биринчиден бул экспорт импорт Кытайдын банкы, бул банк учреждениясы да. Бул мага бере кой, ала коелу, анан тигинте коелу дегендей андай болбойт. Өзүнүн финансылык бир тартиптери бар да. Ошо тартиптердин эрежелерин Кыргызстанда карап, анан ошо банкта карап, анан ошого кол коюшканда эки тараптан эсептеп, анан ошону биз төлөп бере алабыз деп биз өзүбүздүн жоопкерчилигибизди алганбыз. Алар биз баланча убакта 20 жылга 10 жылдык мындай жеңилдетүү мөөнөтү бар деп беришкен да. Анан ошол кредитти кайсы тармакка колдондук? Биз билебиз, энергетика тармагына колдондук, жол тармагына колдондук жана башка. Эми бул жерден саясатты жүргүзүш кажети жок. Азыркы учурда Кыргызстандын финансылык абалы, по крайней мере, пандемия убагында дагы ошондой болгон. Азыр чет элдик эксперттер, ички эксперттер, конечно, баардык мамлекеттердин абалы оор азыр бүт пандемияга караштуу. Бирок азыр төлөп бергенге кудуретибиз жетет. Ойлойм, ушул Кытайдын карызы мындай саясаттар баш керек. Финансисттер менен эле чечсе болот бул маселени. Руслан мырза, менин сурагым келип атат да. Азыр ушу Курас агай айтып атканда ойма келип кетти. Негизи эле ушул тышкы карызды төлөөдө, биринчи карыз алып атканда ар бир долбоорду ишке ашырыш үчүн алынып атат да. Анан төлөөшкө келгенде мамлекеттик республикалык бюджеттен төлөнөбү же болбосо ар бир алынган тармак төлөйбү? Мисалы, көбүнчө энергетика тармагына биздин баягы Кытайдын карызы энергетика менен транспорт тармагына алынган. Ошондо биз чындыгында республикалык бюджеттен төлөнөт. Бирок республикалык бюджет баардык кирешелер кирет. Бул деген салык кызматынан кирет, бизге баягы киреше биздин мамлекеттик компаниялар бар. Ошолордон да прибыль түшөт, дивидендтер түшөт, акционердик коомдордон. Андан башка улуттук банктын кирешеси кирет бизге. Ошонун баардыгын киришип туруп, ошол республика бюджеттен төлөнөт. Андан башка эң негизги нерсе бул болсо баягы биз энергия тармагын айтып атпайсызбы? Биз энергия компанияларга, биздин Кыргыз Республикасы энергия компанияларына акча бергенбиз. Рекредитование деп коет, баягы рекредит биз алып туруп, ошо кредитке энергия компанияларга бергенбиз. Ошонун көпчүлүгү 50-60% ошо энергия компаниялар болуп атат. Ошолордун өзүнүн карызын төлөгөнү бюджетке түшөт. Республикалык бюджеттен түшөт. Ошол республика бюджеттен түшкөн немелер биз тейлейбиз да. Тышкы жана ички карыздарды. Андан башка ички карыздар биз буга чейин айтылбады, ички карыздар биз баалуу кагаздар чыгарабыз. Ошо баалуу кагаздарда тышкы жана ички тейлөөгө сарпталат. Дагы мына сурагым келип атат. Тышкы карыз 4 миллиард доллардан ашып кетти. Бул болсо ички дүң продукциянын 60%дан жогору өлчөмүн түзөт. Бул аябай эле мындай коркунучтуу деп айтышкан болчу да. Кимиңиз канчын эле сиз айтып кеттиңиз, азыр дүйнө жүзүндө деле кыйын акыбал болуп атат, ооба, бирок Кыргызстандын финансылык абалы андай деле кооптоно тургандай эмес деп эмнелерге негиздеп айтсак болот? Анан мисалы 60%тен ашып кетти карыз, бул өтө кыйын абал деп дагы айтышат эмеспи? Рахмат. Биринчиден бизде атайын закон бар, тышкы карыз 70%тан ашпаш керек деген. Бүгүнкү күн менин оюмча 68,1%, 70%га даже жете элек. Бул биринчиден. Экинчиден, биз ошо 70%тан ылдыйраак кылыш үчүн эмне кылышыбыз керек деген маселе турат да. Бул эң негизги маселе да. Бул маселе ички дүң продукцияны өстүрүш керек да. Карыз ушул бойдон кала берсин, 70%. Азыр мен 540 миллиард
4 миллиард 900 кала берсин, ички дүң продукциясы 8 миллиардка жакын да, ички дүң продукциясы. Сом менен деген да. Сом менен. Анан ушу ички дүң продукцияны өстүрүүнүн маселесин ойлонуш керек да. Биринчи, биз өсүүнүн маселесин ойлонбой эле, бияктын кыскартуусунун маселесин ойлонуп атабыз да. Бул экономикалык, финансылык саясатка любой ар бир адамдын, мекеменин, мамлекеттин туура эмес саясатына тиешелүү да. Ошон үчүн биз ошо өсүүнүн, ички дүң продукциянын өсүүнүн саясатын көздөсөк, тышкы карыздын маселеси өзүнөн өзү эле жок болот да. Жок, биз бул ички дүң продукцияны өстүргүбүз деле келбейт, келгиле ушул карыздарды бирдеме кылып чечели деп ушуга эле көңүл буруп туруп алсак, анда баягы карыз берген мекемелер, өлкөлөр анан айтат да, бул ички дүң продукцияңарды өстүрүп, экономикаңарды өстүрбөйсүңөр, инвестициялык климатыңарды оңдогула, бизнести өнүктүргүлө жана башкаларды эметсеңер ички дүң продукцияңар өсөт да. Анан биз жалаң эле биякты карап алып эле анан биякты тим койдук да. Ошон үчүн бүгүнкү күнү менин оюмча ушу ички дүң продукцияны гана өстүрүү жолу болсо, ошондо тышкы карыз бири-бирине байланыштуу да. Бул бир маселе. Экинчи маселе, мына министрликтин өкүлчүлүгү турат. Ушу тышкы карызды тейлөө боюнча мен бир өзүмдүн сунушумду айтсам болобу? Экиге бөлүп алсак болот. Биринчиден ички карызды министрлик тейлесин, тышкы карызды бизде мисалы 3 банк бар да, мамлекеттик банк деп коебуз. Бул Керемет банк, РСК банк, Айыл банк. Айыл банкты өзүнө коелу дагы, РСК менен Кереметти бир банк кылып туруп, экспортный, импортный банк Кыргызстана дейли. Тыштан келген карыздардын баары ошолордун счетуна келсин, ошолор эл аралык деңгээлде ошолор обслуживать этсин, и так далее и тому подобное. Бул менин просто бир ушундай бир сунушум да. Анан бул жерде бир закон бар да, улуттук банктын закону бар, мамлекеттик карызга улуттук банк жооп бербейт деген закон бар. Ошол законду жанагы бул 2-3 банк мамлекеттик болуп атпайбы, мамлекеттик деген статусу бар да. Ошон үчүн ушул жерден бир кандайдыр бир жолдорду издеп ушуну чечиш керек да, тезирээк чечиш керек да. Ошондо тышкы карыз боюнча башкаруу системасы өзгөрүлөт да. Анда биз точно түшүнөбүз да, каяктан келип түштү, гуманитарный помощь жанагы башка аркы берктердин баары бир жерге келип топтолот, баарыбызга көрүнүктүү болот, анын каякка кетип атканы да көрүнүктүү болот да. Азыр көбүн эсе биз билбей калып атабыз да, каякка келди, эмнеге кетти экенинчи. Эгер мындай ушундай башкаруу система, мамлекеттик карыз, ошонун ичинде эле ички карызды биз Минэкономфинге беребиз, тышкы карызды ушул бюджет менен жанагы банкты экөөнү байлап туруп сүйлөшүп тейлеп койсо болот, жеңил эле да. Муну көп ойлонуптун кереги жок. 3 ай ойлонбой эле коюш керек да мунучу. Мен кошумча кылып коеюн, баягы ички дүң продукция боюнчачы, баягы тышкы карыздын ички дүң продукциясына карата сиз 60% деп атпайсызбы? 60тан көп. Жок, 60%. Эми 60% мисалы Европа Союзучу, өзүнчө мисалы европалык мамлекет, Европанын союзуна таможенный союз деп коет, алардыкы Евросоюз деп коет. Ошолорго киргенде мунун өзүнчө көрсөткүчтөрү бар да, 60%тан кем болуш керек дегенчи. Мисалы тышкы карызы. Жок, тышкы карыз эмес, неме да, мамлекеттик карызы. Ал эми биздики таможенный союздун, Евросоюздунчу, анын неме ЯЭСтики өзүнчө бар, бизге 50%дан ашпаш керек дегенчи. Бирок биз Европанын, Евросоюз таможенный союзга кирип атканда, бизден андан ашып болчу. Ошол кезде кирип атканда 1,50-ден ашып болчу. Биз бирок кирдик, ага аракет максат кылып атабыз түшүрүш үчүнчү. Бирок муну ички дүң продукциясына карата бир мамлекеттер менен салыштырганга болбойт. Себеп дегенде мисалы Америка Кошмо Штаттарында булардыкы 120% болот. Ички дүң продукциясына караганда, мисалы Японияда тышкы карыздын, жок, мамлекеттик карыздын ички дүң продукциясына карата 240% болот. Ошондо Японияныкы мисалы 90% бул деген ички карыз болуп калат, 10% тышкы карыз болуп калат. Себеп дегенде ички карыз бул деген дефолтко келтирбейт, экономика өмүтөт, бул деген чыгара бер, баалуу кастарды чыгара берсең болот да.
Экинчиден баягы Америка Кошмо Штаттары менен салыштырганда да болбойт. Себеп деген бул дүйнөдөгү эң биринчи экономика. Анан мисалы булардын тышкы карызы эле 19,4 триллион доллар болуп атат. Эми бизге ички дүң продукциясына караганда булар 120% болуп атат. Бирок муну буга чейин айтылгандай булардын өзүнүн доллары бар. Бул баягы мировая валюта деп коет. Аны булар өзүлөр долларды чыгарышы мүмкүн. Ошол үчүн аларга гиперинфляция да келтирбейт да. Биз деген ошого умтулуп атабыз кичине муну кыскартыш үчүн. Гурас агай айткандай, биз ички дүң продукцияны чоңойтуш керекпиз да. Экономикасы өссө, бул баягы азыр биздин тышкы карызыбыз кички эле карыз болуп калат да. Анан ошол эле учурда сурагым келип атат да, мисалы үчүн биз карызды, тышкы карыздын баардыгын доллар менен алабыз да. Анан долларды бизде өскөн сайын биздин карызыбыз деле автоматтык түрдө көбөйүп атат да. Бунун башка бир жолдору барбы? Ошо жолдору боюнча ошо жакшы суроо бердиңиз. Чындыгында ошондой болуп атат. Кээ бирлер баягы ички карызды өнүктүрбөйбүз деп тышкы карызды алабыз. Себеп дегенде ал льготный деп коет. Жеңилдетилген карыздарды алып атабыз азырчы Кыргыз Республикасы. Биз 80-85% доллар менен алабыз да. Мисалы ички карыздарды биз сом менен алабыз. Себеп дегенде биз баалуу кагаздарды сатабыз, бизге неме доллардын өсүшү да бизге анча мааниси жок. Мааниси жок. Ошол үчүн биз баягы багыт катары ички карыздарга көп көңүл буруш керекпиз да. Анан дагы сурагым келип атат. Тышкы карызды төлөө боюнча атайын эсеп ачылган, билебиз. Азыр канча сом акча чогултулду? Анан ошол жака түшкөн акчадан дагы төлөп баштадыңыздарбы же ал азырынча тийбей турасыздарбы? Биздин экономика жана финансы министрлигинин астында казыналык борбор бар. Бул деген центральный казначейство деп коебуз. Ошол жерде бизде счет ачылган. Ошол счетуна азыркыга чейин 13 миллион 332 миң сом түшкөн. Ал дагы эле ачылып турат. Андан ары тышкы карызга тейлөөгө келечекте сунуш берилет го деп атам. Азырынча чогултуу деген максат болуп атат. Дагы сурагым келип атат. Мына сиз айтып кеттиңиз, биз тышкы карызга эмес, ички карызга көбүрөөк басым жасашыбыз керек деп. Ошол эле учурда сырттан карыздарды алуу процесстери жүрүп атат болуш керек азыр, уланып атат болуш керек. Биз бир жыл сайын 200 миллионго жакын планда турат да. Тышкы карызга бул деген бул неме өзүнчө бир тармактарга да, энергетика тармагында же болбосо жолдор тармагына ушундай да, баягы айыл чарба тармактарда ушундай планда турулат. Мына соңку ушу суроом болсун, Гурас агай мына айтып кетпедиби Руслан мырза, ички карыздарга басым жасашыбыз керек. Ошол эле учурда анан биз жыл сайын план бар, 200 миллион доллардай алабыз да, тышкы карызды. Сиз кандай дейсиз? Чын эле ошо ички карызга көңүл буруш керекпи? Анан азыр өзүбүз карызыбыз бар, дагы жакшы эле. Сиз айтып кеттиңиз, ички дүң продукцияны өнүктүрүүгө басым жасашыбыз керек деп. Ошол учурда жыл сайын пландуу түрдө карыздар алынып атат да, алардан кайсы багыттарга жумшаш керек? Дагы эле ошо энергетика, дагы эле жол тармагынабы же башка дагы багыттарга? Баягы экономиканын өзүнүн бир мындай термини бар, мультипликативдүү эффект деп. Бир тармакка салсаң, ошонун тегерегиндеги тармактар өнүгүш керек дегенчи. Анан ошон тармак ошол эле жолду алсак, мисалы ошо жол баягы грузопоток деген, пассажир поток деген өсүш керек. Значит, бул мультипликативдик эффект берип атат да, кандайдыр бир да. Бул значит бюджетке бир кандайдыр бир салым болуп атат. Эми 200 миллион доллар боюнча жылына алынып аткан 200 миллион доллар боюнча бул эми финансы министрлиги өзүнүн мындай баягы так өзүнүн пландары бар да, буну эмнеге алабыз, анан муну каяка жиберебиз деген да. Бул көбүнчөсү энергетика тармагы бүгүн аябай кыйын абалда турат, бүгүнкү күнү. Өзүңөр билесиңер.
Анан энергетика тармагын мындай ушул кыйын абалдан чыгарып кетиш үчүн эмне керек, жалаң эле кредит сала бериш керекпи? Кээ бирөө айтып атат, баас тиги светтин баасын көбөйтөлү, анан мына. Жок, келгиле биринчи ошо энергетика менеджменттин биринчи тактап алалы. Буга да көп убакыт кереги жок, бат эле тактаса болот. Экинчиден, ушу мен уга элекмин, ушу энергетика тармагы ошол эле көп эле энергетические станции дегени бар, энергохолдинг дегени бар. Ошолор эмнегедир баалуу кагазды көп чыгарбайт да. Мен фондовый базарда көрбөйм да ошолордун баалуу кагаздарын. Анан ошо баалуу кагаздарды чыгарып өзүнүн активдери бар да, эми аябай чоң активи бар энергетикада. Болжол менен 44 миллиард сомдук мындай үстүрдө турган эле активдер бар да. Ушуларды иштетиш керек да, IPO жана башка деп ушу фондолук рынокко кирип. Анан бияк министрликке да айтып коет элем, эмне үчүн улуттук банкта тиги мамлекеттик кагаздар ошол жакта жүрөт. Аны фондолук рынокко чыгаргыла, аяктан может башкалар алаттыр. Брокерский компания жана башкалар да. Ошон үчүн мен айтарым, дагы бир сыйра кошуп коеюн. 200 миллион жылына доллар алыш, эзли экономика өнүксө, бул астык да, даже аз алып атабыз деген сөз да. Эгер экономика темпи, ички дүң продукциянын темпинин өнүгүүн биринчи маселе ошону коюш керек да, планга. Мына экономика министрлиги, финанс министрлиги жана башка экономикалык блок министрликтер отуруп алып айтыш керек. Биз жылдык план, өнүктүрүү планыбыз ички дүң продукцияны инфляциясы жок, инфляцияны эсептеп койшон таза өнүгүүсү бир 7%-дан кем эмес болуш керек. Ошондо эмне маселе кылабыз десек, анда биз бул маселелердин баарын мындай телевидениеге отуруп алып обсуждать этпейбиз, биз башка маселелерди обсуждать этелек да. Рахмат. Чоң рахмат. Сиз дагы айтасызбы? Сөзүңүз барбы? Сөзүмө кошулам. Урас агай туура ички дүң продукцияны өнүктүрүш керек. Өнүктүрүш керек, ошондон бирден бир биз баягы карыздан кутулабыз, анан туруктуу болот. Себеп дегенде биз баягы реструктуризациялоо деп эл аралык валюта фондунан да кайрылганбыз. Жана Дүйнөлүк банкка алар айткан силердин тышкы карызыңар туруктуу, силер төлөй аласыңар. Ошол үчүн реструктуризацияга бара албайсыңар деген ойда. Бирок биздин башка бир максаттар бар. Баягы айлана чөйрөгө алмашуу, карыздарыбызды жана экологияга деген ойлор турат азыр. Ошол максатыбызга Кудай буйрса умтулуп атабыз. Биз ушу экологияны коргоо боюнча иш аракеттер жүргүзөбүз, анан эл аралык каржы уюмдары болсо өздөрүнүн карызын жоет деген максаттар турат. Чоң рахмат. Анда чындап эле кечке эле ыйлай бербей, нааразы боло бербей, өзүбүз дагы иштешибиз керек да, туурабы? Өнүгүүгө багыттанышыбыз керек. Чоң рахмат анда сиздерге. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Рахмат сиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ала Тоо 24 каналынын түз эфиринен кеч эмес программасын көрдүңүздөр. Программада мамлекеттик карыз, анын ичинде тышкы карызды тейлөө, карыз алуу жана аны жумшоо маселелерин талкууладык. Студиянын коноктору экономика жана финансы министрлигинин мамлекеттик карыздар башкармалыгынын жетекчиси Руслан Татиков жана экономика илимдеринин доктору, Кыргыз экономика университетинин профессору Гурас Жапаров болду. Көрсөтүүнү мен Бурулай Сурманкулова алып бардым. Биздин каналдан алыстабаңыздар.